Salam dostlar. Bugün biz sizler menен skryty болуп калган папкалар жана файлдарды ачууну үйрөнөбүз. Азыр биз флешкабызды ачтык. Сиздерге көрүнүп тургандай бир гана файл көрүнүп турат. Ал эми калган файлдар жок. Бул файлдын свойствосын ачып карасак, болгону 13,2 килобайт. Ал эми биздин флешкабыздагы маалымат 3,34 гигабайтка барабар. Демек биздин папкаларыбыз вирустун кесепетинен скрытый болуп калган. Азыр биз маселени чечүүнүн жолун карайбыз. Ал үчүн бизге файл менеджер керек. Жүктөп алабыз. Бул жерден болсо биз өзүбүздүн флешкабызды тандап алып, Ctrl-A клавишасын басабыз. Бул жерде сиздерге көрүнүп тургандай мындай крестиктер турат. Биз ушул крестиктерди мышканын сол баскычынын жардамында алып алабыз. Андан кийин сетти басабыз. Эми биздин флешкабызга кайра барабыз. Демек папка табылды. Бул жерде биздин маалыматтарыбыздын бүт баары ушул папканын ичинде. Демек биз бүгүн файл менеджердин жардамында скрытый болгон папканы ачтык. Эң эле оңой жолу. Немесе көңүл бургандыгыңыздар үчүн чоң рахмат. Görüşкенче.